Кызыңыз сизди өтө жакшы көрөт окшойт. Мен кызым калбайт бул. Бул армиядан жаңы багандай немеге келген эле да. Кой берген эле. Ошондо көз клубка барып учуп кетип 30 бала көз кылып кеткенбиз да. Ошондой эме бул тренировкага элек да, ошол кызыгыч. Демек ошол Жетли, ошол Виктор Белфорд, Жеки жаган Вандам ушулардын таасири аябай чоң экен да, демек биздин коомго. Бизде кылсаң деле болот өзү. Бизде спарринг партнер жок болот да, чоң вескечи. Кыргыз дегенде эле о азыр мурун коркпайт эле. Азыр действительно коркушат да. Келишпестиктерден соң урушуп кетебизби? Жок, көчөдө уруштан действительно корком азыр. Сен азыр жөнөкөй адамга сен чыгып алып күчүн көрсөтпөшүң керек. Ал адам уже тренированный эмес да, готов эмес. Көп Кыргызстанды көп эле тааный беришпейт да. Ошон үчүн мындай мен таанытам, ушу Кыргызстанды таанытып, көп жерлерге бизде деле күчтүү байыстар бар, бизде деле мындай эмелер бар деп аракет кылып, ошол нерсеси көрсөткүм келип, ошондой тренировка кыласың да. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө спорт жаатында өлкөбүздүн желегин желбиретип келе жаткан мыкты мушкерлерибиздин бири болмокчу. Ал ким деп турсаңыздар, кийинки сюжеттерде көрө аласыздар. Бизден алыстабаңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Башбулак айылында турабыз. Тилек мырза, өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз, эми сизди албетте тааныйт. Ушул жерде чоңоюп, ушул жерде спортко кадам таштагансыздар, туурабы? Ушул жерде чоңоюп баштагам. Мен аты жөнүм Тилек Машрапов. Мен ушул Башбулак айылында кичинемен ушул жерде чоңоюп, ушул жерде өскөмүн. Кичинемде ушул айылда, ушул жерлерде чуркап, ушул жерлерде жаш бала менен өз агаларыбыз менен күрөшүп, ушинтип эле жүргөнбүз. Мен өзү кичинемде айылдарда, ушул жерде айыл өз залдарда күрөшүп, ушинтип жүргөнмүн. Өзү мындай залдарга барат элем ошко. Постоянно барганга бизде Омалда кичине каражат жогунан барып келип, анча-мынча да барып күрөшүп келип, ансалмай ушу айылда мен досторум менен ушул жерде күрөшүп жүрүп эле күрөштү үйрөнгөнбүз. Ушул адырларда, адырларда чуркап жүрүп эле ушул жерде биздин жерде да бир Эркин деген агам болчу. Ошол үйүнө тренировка кылдырат эле мени. Ушул жака путтарга коргоочуңдарды байлап чуркатып, өтүктөр менен чуркатып келип, ушул жерде асфальтка муштумдап ажмайнаны кылдырып, турниктерди асындырып, бурс кылдырып, ошон физический подготовканы андай болду кийин профессионалдуулукка өткөнүңүздө спортту. Ошондо ошолордун пайдасы мындай тийдиби? Тийди, конечно. Мен Москвага кийин 11-де бүткөндөн кийин Москвага кетип, основной Москвада ошол жакта Айбек Мусаевдин колунда тренировка кылып, ошол жактан баштагам спорт. Ошол жакта 2014 залды баштаганмын. 2014төн бери ушул калтырбай тренировка кылып келебиз. Кызыңыз сизди өтө жакшы көрөт окшойт. Мен кызым калбайт бул. Мен барган жакка кошо барат да бул. Канча үй бүлөңүз тууралуу айтсаңыз да? Үй бүлөлүүмүн, 2 кыз, 1 уулум бар. Өзүңүз азыр каякта турасыз? Ошто турасызбы? Ошто турам. Ошто турам. Ошто турасызбы? Россияга барбай койдуңузбу? Жок, Россияга 3 жылдан бери бар элекмин, ушул жерде иштеп атабыз. Сиз ошол жогоруда айтып өттүңүз да, ошо кайра эле ошол айылыңызга кайтсак, ошол малда спорт зал жок беле бул жерде? Омалда бизде спорт зал жок эле. Омалда основной бизде мода, волейбол,
Основном волейбол ойношот эле. Эми Кыргызстанда айылдар да волейбол ойношот. Эми футболго басым жасашат. Эми башташты да. Ошол маалдарда основной волейбол ойношот элек. Волейбол ойнойт эле. Биз өзүбүз ошо чуркап жүрүп, ошентип спортко бойлорду мен кичинемде кызыгып, бой беспредел чат эле го. Белфордтер, танк деген ошо Тита Артис ошолордун дисктерин алып келип алып үйдө көрөт элем. Ошолорду кичинеңизден эле кызыкчусуз. Ошо кичинемден кызыгып, ошолордун боюн көрүп алып, чыгып алып, сыртка ошолордун кылганын кылып, иштеп үйдө. Өзүм иним бар бир тууган, ал дагы спортсмен, ал дагы азыр Москвада бойго чыгат, Али Машрапов, ал да боец. Ошол Сизди көрүп эле кетти окшойт. Багытты буруп. Ал дагы ошол көз кошулуп эле көрүп, анан ошол маалдарда баягы жетиленин кинолору баардыгы учуп экен. Ошондо өзүнүн айылдарда, акылдарда эме кылып атат элек, мүшөктөрдү элеп чыпталардычы. Салып алып, ошону чуркап келип, тээп, буруп, ошондой эме кылып тренировка кылат элек да, ошол маалда кызыгыч. Демек ошол Жетли, ошол эле Витор Белфорд, Жеки Чан, Ван Дам ушулардын таасири аябай чоң экен да, демек биздин коомго. Мен айтайын дегеним ушул айылыңыздарда спорт зал жок беле деп сурай бербедим да. Сиз азыр атыңыз мындай чыгып калды да. Эми сиз ушул жерге кандай бир өзүңүздүн салымыңызды кошоюн деп атасызбы мына айылыңызга? Ооба, конечно. Сизди ээрчиген балдар өтө көп да, мен билем. Ооба, Кудай кааласа ниет бар. Өзү зал бар азыр, сонун ремонту менен. Основной азыр бул жакта биз пятница күнү бул жака спарринг основной ушул жакта кылабыз. Кроссу дагы ушул жерде кылабыз, барып залда лапа-сапа иштеп, залды айылыңызга келесиз да? Атайын ушул жерде келип, ушул жерде мына жерде кроссу кылабыз. Таза абада. Таза абада. Бул жерден барып залга барып лапа-сапа иштейбиз, күрөшөбүз. Основной карантинде ушул жерде эле айылда эле тренировка кылдым өзүм залда. Эми сиз мындай жакшы эле деңгээлге чыктыңыз да, мындай жогорку деңгээлге. Эми өзүңүз да бир шакирт тарбиялап атасызбы азыр ушул турушта? Шакирттерди өстүрөйүн деп атасызбы? Ооба, конечно, шакирттер өсүп келе атышат, чыгып атышат. Даярдап атабыз. Лично мени таң алдырган жок да бучу. Не дегенде кичинесинен бери эле бул жүрөгү ток кала эле. Коркуу сезим жок да. Каерде болбосун, Москвада деле жүрдүк. Ишенем да өзүмчү. До конца турат. Любой жердечи. Экөөбүз Москвада жүргөндө дагы бир 30дай бала бул армиядан жаңы баягындай немеге келген эле да. Кой берген эле. Ошондо экөөбүз клубка барып, ушуп кетип 30дай бала экөөбүз калып кеткенбиз да. Ошондо дагы жанында турганда бул да. Жүрөк ушундай ток бала. Мен өзү аябай мындай кичикпейил, адамгерчиликтүү, боорукелүү, сыймыктанабыз. Сыймыктанбаса эме болбойт да. Лично мен сыймыктанам да. Кичинемден бери экөөбүз кайра барбай биргебиз да экөөбүз. Кичинесинде шоғыр нерсе, оор басырыктуу эле кичинесинде эле. Анан күрөшкө көп кызыгат эле. Кичинесинде эле ошто алыш күрөш бар го. Ошого барчу эле, катышып жүрчү эле. Тоскоолдук кылбадым. Текстилде жашайт элек. Ошол жерде окуган текстилде 18 мектепте окуган. Ошол жерде эле алышка кызыгып, балдар менен барып, бара бер дейт элем, барып күрөшүп. Жакын эле бери Оскаронго келип, кайра барып, ошол жерде катышып жүрдү. Мындай оор басырыктуу, ошонусу неме кылам да, сыймыктанам жакшы. Анан бирөөгө да мындай айылда балдар менен да жакшы, мындай спортсмен деп олукпайт, баягындай баары менен жакшы учурашып жүрөт. Биздин каныбызда ушундай
neme var ekan da. Atam eğişke düşüp жүрген ömür boyu ele ötküçen. Oblastlarda eğişip жүрген. Men özüm ulak çağıp жүрген көбүнчө чоң тойлордо, көп байгелерге алгам. Бирли мен эмес кыргыз элим колдоп ушул даражага жеткизгенде мен сыймыктанам. Кыргыз эли колдоп ушул даражага жетип атат. Ошонусуна мен ыраазымын. Сыймыктанам ошого. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көпчүлүгүбүз Тилек мырзаны ошол теле аркылуу же болбосо интернет аркылуу ошо чет жактарда беттеш өткөрүп жүргөнүн көрүп жүрсөк, мына бүгүнкү күндө ушул жөнөкөй эле Баш булак аймагында ушундай бир залда машыгып, ушул жерде даярданып жатыр. Тилек мырза, ушундай айылда деле даярданса болобу? Ооба, конечно, болот. Айылда наоборот сонун таза абада кросс кылып, чуркап, спарринг партнерлорың болсо айылда даярдансаң сонун да. Биздин Кыргызстанда тем более бизде тамактары да күчтүү. Тазаба, сонун. Эми мындай түшүнүк бар да, көпчүлүгү баягы атайын бир чет өлкөгө барып ушундай машыгууларды өткөрүш керек дегендейчи. Машыгууларды өткөзгөндө барып адмен опыт кылып келсең жакшы. Тажрыйба алмаштырга. Ошол жака барып, ошолор менен опыт алып, үйрөнүп келсең жакшы. Бизде основной, бизде кылсаң деле болот өзү. Бизде спарринг партнер жок болот да, чоң вескечи. Бизге аз вестерге, майда вестерге бар экен, вес аздаргачы. 66-61 дегендерге көп экен биз. Ана 77-90 килограммдарга бизге спарринг партнер вообще жок. Сиз кайсы салмакта ошондо? 77-де. 77. Башына кайтсак да, спорттун алгачкы кайсы түрүнө келгенсиз сиз, аралашкансыз? Күрөшкө, вольный борьба. Эркин күрөшкө. Эркин күрөшкө. Кайсы жерде? Ош шаарындабы? Ош шаарында, основной Москвада кылдым, айылда. Кантип бул жака өтүп кеттиңиз? Сиздин грэпплинг боюнча да чемпион болгонуңузду билебиз да? Грэпплинг боюнча чемпион болдум. Мен бул ММАга Москвада өттүм мен. Ошо Москвада көрүп жүрүп, ушул залда бир досум барган экен, ошол досума кызыгып, мен дагы ошол досум менен аркылуу барып, ушул именно вид спорта мага жагып калган. Жагып калган. Ошол менен ушул спортто калдым. Кандай кыйынчылыктар болду эми ушул деңгээлге чыгыш үчүнчү? Сизде аябай тоскоолдуктар көп болгондур. Дагы бардык болот, конечно. Барына чыдап, сабыр кылсаң эле өтсөң болот экен. Основной оңой спорт жок да, өзү бардык нерсе кыйын. Вольный борьбада деле кыйын. Бул именно ММАда деле кыйын. Сабыр кылып, тога ушу сел коюп эле тренировка кыла берсең, максатыңа жетсең болот. Азыр учурда кайсы организациядасыз? Эйсейде. Ага чейин кайсы организацияларда урушуп чыктыңыз, беттеш өткөрдүңүз? Мен айтып өтсөм, көп жерлерде урушуп келдим. Кореяда, Америкаларда урушуп келдим, Россияларда, Европаларда уруштук. Көп организацияларда уруштук. Сиз UFC'гечи? UFC'ге кандай? UFC'ге чыксак болот, конечно, шанс бар. Да 1-2 бой өткөзүшүбүз керек. Менде бир суроо туулат да, ошол мисалы интернет тармагында дагы баягы көрүүчүлөрдүн суроолору көп ушул тармакта болот. UFC'ге кантип жетиш керек, мисалы кайсыл тепкичти басыш керек, ошону түшүндүрүп койсоңуз. UFC'ге чыгыш үчүн основной менеджерден зависит этет, менеджериң күчтүү болуш керек. Кандай, мисалы менеджериңиз күчтүү болсо, кайсыл организацияда болсо дагы түз эле UFC'ге кириш үчүн айттым го, ошону основной менеджер күчтүү болуш керек да. Анан өзүң боец, күчтүү боецтер менен урушуп, Шердектодагы акыркы бойлоруң 5 боюң победа болуш керек да. Катарбы? Катар. Жеңилүү жок болуш керек. Жеңилүү жок болуш керек. Ошого дагы карайт. Сизде ким менеджер? Менеджерде меники Айбек Мусаев азыр. Машыктыруучум дагы, менеджерим дагы Айбек Мусаев. Чоң организацияларга катышып, ошол чет жактарга барыш үчүн сөзсүз түрдө каражат көп талап кылат да. Өзүңүздөрдүн мындай кийип турган формаңыздар деле, машыгып өткөргөн, ошол бүт нерсеңиздер бүт каражат аябай. Жөнөкөй дагы эмес, кымбат болот. Каражат кандай болот сизге? Бизде основной мына ММА вид спорта олимпийский болгонго бизде мына спонсирование өтө жок да бизде. Ушундай өзүнүн агаларыбыздан сурап, жардам сурап, өзү күчүбүз менен барабыз. Демек кыйын экен да. Ушул эрежеси ММА боюнча кеткен спортчулар
ошо спорт тармагы менен үй бүлөсүн мындай түптөй алабы келечегин кандай болот? Же башка жумуш менен да элек болушабы? Биздин Кыргызстанда если мисалы үчүн мындай чоң организация UFC, азыр ACA дегендер менен именно ушулар менен иштешип, ушулар менен контракт алып эме кыла турган болсоң, баксаң болот да кичине. Акча түшөт. Анан беркинде мындай биздин өтүп аткан турнирлер менен кыйын, өтө кыйын. Багышыңыз. Демек, спорт тармагында бүт эле патриоттор экен да. Патриоттор. Конечно, баары өзүнүн Кыргызстан желегин чет жактарга таанытайын, Кыргызстан бизде эле күчтүү боецтер бар деген эмеде чыгасың да. Намыстанып, бизде деле бар деп көп жерлерге мен барып калдым. Көп Кыргызстанды көп эле тааный беришпейт да. Ошон үчүн мындай мен таанытам, ушу Кыргызстанды таанытып, көп жерлерге бизде деле күчтүү боецтер бар, бизде деле мындай эмелер бар деп аракет кылып, ошол нерсеси көрсөткүм келип, ошондой тренировка кыласың да. Ошолор дагы көбүнчө мага мотивация болот. Мен Америкага барганда деле көп элдер мындай Кыргызстанды билишпейт. Кыргызстан каерде экенин деле билишпейт да. Бирок сиз үчүн тажрыйба да бул. Мисалы, мына чет жер деп калдыңыз да. Ошол чет жерлерде спортко колдоо кандай экен, анан бизде кандай экен? Аларда колдоо өтө жакшы. Тем более Америкаларда спонсирование өтө жакшы колдоосу. Бизде да ошондой колдоо болсо чыгат да. Конечно, бизде андай колдоо боло турган болсо, бизде андан көп нерсеге не только UFC, башка чемпион деле болушат да бизде. Если ошондой спонсирование болуп эле бизди спортсмендерди жакшы карай турган болсо, биздикилер характери өтө күчтүү бизде. Биринчиден күчтүү дагы кара күч бар. Характери өтө күчтүү. Каныбызда мындай өзү воин болгон экенбиз да кыргыздарчы. Мындай коркой, любой соперникке любой азыр Россиянын любой турнирине кыргыз чыгат да заменага. Билишет да. Самый воиндар кыргыздар дешет да, билишет. Сразу. Кыргыз дегенде эле о азыр мурун коркпойт эле. Азыр действительно коркушат да. Кыргыз экен дегенде азыр Дагестан деле, берки деле баардык ойлонушат да. Ойлонуп калат деңиз да. Бул ошол өзүнүн күчү менен ушул бирөөнүн жардамысы жок эле өзү тренировка кылып, ушу Москва, Махачкала, Грозныйда өткөн эл аралык турнирлерге катышып, бир топ ийгиликтерге жетишип, ушул күрөш ишкозорунун арасында өзүнүн атын тааныта алды да. Эми бул действительно биздин эл, айылдын эли, айыл өкмөтүнүн эли болгонуна сыймыктанат. Мына жакында дагы ошол бир эл аралык чоң мелдешке даярданып атат азыр. Үмүт чоң, ишенич бар, жеңишке жетет деген. Эми бул тилектин ушул спорттун түрүнө аралашып калганы айылдагы жаштарды ойготту да. Бүгүнкү күндө ушул залда ар күнү кечинде жаштар ошол грек-рим жанагы эркин күрөш боюнча күнүгө тренировка кылышып ушул жерде отурушат. Атайын бир тренер алганбыз. Ошонун кароосунда тренировка кылып атышат. Бул жаштардын сезимин, ушул спортко болгон сезимин ойготту да. Мен жөнөкөй эле тил менен айтканда жаштарды ушул жанагындай кылмыш, коомдук тартипти бузуу тескери жолго эмес, түз жолго, ден соолук үчүн, анан келечекте өзүн дагы тааныта турган бир жакшы мүмкүнчүлүк ала турган жагына үндөдү, өзүнүн эле ушул күрөшкө катышуусу менен деп айтам да. 2 жыл мурун Нью-Йоркто болгон жана Америкада болгон күрөшчүлөргө ушул колдон келишинче каржылап жардам бердик. Үмүт чоң да, ошон үчүн ушул ишенич чоң болгон үчүн жардам берүүгө даярбыз. Мындан кийин да даяр жардам беребиз да. Кудай кылсын. Досуңуз айтып өттү да, сиз дагы баягы такыр коркпойт эле көчөдө, азыр мисалы профессионал спортчу болгондон кийин андай коркуп калдыңызбы же дагы деле ошо көчөдө кейишпестиктер менен урушуп кете элесизби? Жок, көчөдө уруштан действительно корком азыр. Мурун действительно коркпойт элем, уруша берет элем, азыр тем более опасно да бизгечи. Көчөдө мындай бирөөгө тийген болбойт. Наоборот, сактанасың, качасың. Ошондо уруштуп сиз менен мындай конфликттерди уюштургандар болобу? Урушайын деп. Төтө боло элек го, бирок болгондор эле болду, бирок мен андай нерсеге бардырбайм, апарбайм да. Качасыз дейм алдым. Мындай эле качуу, мындай эле бүтүрүп сөз менен кой деп эле мындай сөз менен бүтүрүп койгонго аракет кылам. Сизде тажрыйба бар да. Спортчу кандай болуш керек? Коомдук жайда болобу, кайсыл жерде жүрбөсүн, өзүн кандай алып жүрүш керек? Негизи эле кандай мүнөзгө ээ болуш керек? Спортчу кичпейил болуш керек, простой болуш керек.
канча көтөрүлгөн сайын ошончондой канча даражаң көтөрүлгөн сайын ошону ылдый чөзсөң сени эмең еще дагы көтөрүлөт да. Жөнөкөй болуш керек. Жөнөкөй болуш керек. Жөнөкөй болуп. Эми бул спортко келгенден кийин сел коюп, только тренировка кылып, ошо селге жетишиң керек да. Чемпион болушуң керек. Спортчу деген бул уже холодный оружие болуп каласың да. Сен бул жерде залда тренировка кылганын көчөдө көрсөтпөшүң керек. Сен ал жөнөкөй адамга сен чыгып алып күчүн көрсөтпөшүң керек. Ал адам уже тренированный эмес да, готов эмес. Сен тренировка кылгандан кийин бул жерде тренировканы кылып, сен чоң ареналарга ошолорго чыгып ошол жакта көрсөтүшүң керек. Кыргызстан жерин ошол жакка көтөрүп, ошол жакка өзүң таанытышың керек да. Сизди ушул деңгээлге жеткирген кандайдыр бир адамдар бар да? Машыктыруучуларыңыз бар, ата-энеңиз бар, дагы башка агаларыңыз бардыр. Кимдерге ыраазычылык айтасыз? Мен бул спортко ийгиликке жеткизген өзүм биринчиден ата-энелериме ыраазычылык айткым келет. Ушунча мени өстүрүп, ушул эмеге даражага жеткизген ошо ата-энеме, анан экинчиден тренериме Айбек Мусаев, үчүнчүдөн да бир агам бар, тоже тренерим. Нурбек Исмаилов деп кличко деп коет, Кайманат. Ошол агама дагы Алла ыраазы болсун, ошол киши дагы көп жардам берип келет постоянно. Мухаммед агай азыр жардам берип атат, ошол агай дагы Лапасов, Ангармап, ошо подготовкага ошол дагы өзүнүн жардам берип келатат. Финансовый жагынан, моральный жагынан жардам берип атат. Ошол агаларыма Алла ыраазы болсун, ошол жардам берип келет. Алдыда максаттарыңыз? Алдыда максатым азыр ACA'де 6 бойлук контрагым бар. Алдыда максатым ошол организацияда Кудай кааласа чемпион болуш керек да. Курун алыш керек. Ошол максат. Даярдык кандай болуп атат эми ошо жакшы? Даярдык жакшы, да, конечно, Кудай кааласа. Ошол жерде болуп атат да? Пока ошто даярдандым, бирок 1-2 күндө кетем сборго. Ошол жакка барып сборду 1 ай хотя бы ошол жакта тажрыйба кичине алмашып ошол бойго даярданабыз. Кудай кааласа 5 декабрь тажик мушкери менен башташабыз. Кайсы жерде өтөт боюңуз? Санкт-Петербургда өтөт, Питерде. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп болдуңуздар. Биздин кыргыз элинин сыймыгы Тилек Машраповдун кайсыл жакта машыгып жатканы, учурда ушул өзүнүн айылында ошол жаштарга үлгү болуп, ушул жерде машык өткөрүп жатыптыр. Кудай буйрса жакын арада беттешет өткөн, ал жерде да жеңишине ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздөн мен ойлойм, жаштар деги эле спорт тармагындагы биздин мекендештер жакшы бир нерсе алып калды деп ойлойм. Биз ар дайымкы көрсөтүүлөрүбүздө айтып келгендей эле спортчуларды кайсыл жерде болбосун тартканга даярбыз. Жолугушканча.